Muna Babaхан деген ақсақалдың үйіне келдік. Баткенден 99-жыл қаза болған Ақаевтың телеграммасы. Бізде мындай да, бізде мыйзамдар сатылады. Шолорға тиішпей, маға тиішкені үшінді ардан отам. Өзінің жұмысымызды атқарып отырмыз да. Ол кішіне инфаркт қылып чал кемпірді өлтірсеңер, жері қалады сілерге. Көрсе бұл ақсақалдан ақша шығады екен. 200 сом ғой емне алып жейсің. Үшінге қазық қаққанда bir еме жоқ болчу. Bir тал же bir үй еме жоқ болчу да. Урматтуу боордоштор, бул жарнама сиздер үчүн. Адамды бактылуу кылган иш болот, күлкүнү көрктүү кылган тиш болот. Сиздердин күлкүңүздөргө көрк кошууга Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо кызматтарын көрсөтөт. Мындан сырткары урология жана гинекология бөлүмдөрү дагы бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозерская көчөсү 32. Телефону +7 925 960 0075 +7 925 891 88 84. Тишиңиз оорутпай калса эле беморал жүрө бербеңиз. Тиш сыйлаган зор болот, тиш кордогон кор болот. Саламатсыздарбы? Мен аты-жөнүм Мыдырыш Саков. Мен бүгүн ошол Өрүктүдөгү, Ысык көлдүн Өрүктү айыл өкмөтүндөгү бир кызыктай жагдайларды айтып берейин деп келдим. Анан келсем мына жакта ошол бир нече мыйзамсыз иштер бар экен. Бирөөсү ошол Өрүктүдөгү жанагы ысык суу, керемет суу маселеси болсо, экинчиси ушул жердеги ошонун айланасындагы жерлер. То есть мыйзамдуу жерлер мыйзамсыз болуп, мыйзамсыз жерлер мыйзамдуу болуп чыга берет экен. Ошонун бирөөсү мына жерде бир аксакал бар экен, 80ге кирген. Ошонуку дагы ушундай маселе. Жүрүңүздөр. Жакшысызбы? Жүргүлөйбү. Жакшысызбы? Москвада жашап, иштеп жүрүп жыйган мүлктөрүңүздү сүрсүтпөй, батирден батирге көчкөндө төгүп чачып жоготпой, айлыңызга бат-бат жиберип туруңуз. Бул үчүн 12 жылдан бери Москвадан Кыргызстанга жүк ташуу менен алектенген Зайырбек Маматкаримов аттуу туруктуу ишкерди сунуштайбыз. Зайырбектин машиналары мыкты, кызматкерлери жооптуу, кампалары кенен, жүктү үйүңүздөн алат. Ар бир 7 облусубузга чейин барат. Ар бир аманаттын амандыгына кепилдик берет. Кызмат акысы буюмуңуздун көлөмүнө жараша 500 рубльдан башталат. Байланыш номерлары +7 926 788 70 70 +7 929 624 63 64. Мына Бабахан деген аксакалдын үйүнө келдик. Көрсө, бул кишинин уулу Баткен окуясында каза болгон экен. Анан ошон үчүн жергиликтүү бийлик ошол жанагы жоокердин канына компенсация катары мынау аксакалды ошол баласына мындай бир кандай десем мен сооротуш үчүн дегендей анан ушул жерден 2 гектар жерди бөлүп берген экен. 2 эмес, 1,5 гектар. 1,5 гектар, Эшкектин ал деген эчтеке өспөйт, эмне кереги бар деп ошо 1,5 алган. То есть сизге 2 жерди сунуш кылганбы? 5 гектар жерди мына жерден ал, же болбосо 1,5 гектар? Ушул жерден тиги момундан ары бул участка менен кошо 5 гектар ал деди. 4 гектарга макул болуп, бул жерге эчтеке өспөйт экен. Эмне кереги бар? Маала урожайыңыз бүтү эмеге Бишкекке чейин барып тиги эмесин алганда. То есть ошентип анан сиз мына 1,5 гектарды берсең болот дедиңиз. Эми ушуну эптеп күчүм жетсинче иштете аламбы деп айттым да. Десеңиз анан кийин 1,5 гектарды чыгарып беришкен. Ооба. Аста балаңыз жөнүндө айтып бериңчи, балаңыз кайсы баягы Мына китепти чыгаргансызбы? Бул өзү ыр жазып жүргөн бала. Лейтенант взводдун командири. Өзү ыр жазчу эле. Университетти бүткөндө отпаймыз. Самбо боюнча эмеси бар, израат эмеси. Кара поезд коёбу жанагы эмен аны алган. Азыр мен мына 1-2 ырларынан окуп бербейинби ошол жигиттин? Ошол кетиги 94-95-жылдан мурун жазылган ырлар ушул. Мындан да мынтип жазыптыр. Уулуңуз жазган дейм ошону, Өзү жазган. Уртадым ооз күйгүдөй, ыпысык ыр кашык. Ырдаткан сени сүйүп, ырга болдум мен ашык дейт. Токто өмүр токтой тур, сөз айтайын угуп тур, элге жагар иш кылбай өтүп барат өрт учур дейт. Көңүлүм чөгүп буулугуп, жүрөгүм күйөт куурулуп, бат эле өттү балачак, түш көргөн өңдүү туюлуп. Жүрөгүм неге караган, жашарса экен кайрадан, жаздагы булбул өңдөнүп,
түгөйүн таап сайраган дейт. 91-жылы жазган экен. Биоток барбы колуңда дейт. Наристе дейт. Сүрөт дейт. Экзамен дейт. Бакыт экен да балаңыздын аты, Ошо малда бул эми жаш акын катары эми чыгып келаткандагысы экен да. Карамат Токтобаева дейт. Анан Кыштобаев дейт. Булар башкалардын эмес экен, Жок, ушул уулумдун негизинде бул Карамат биринчи болуп китеп жазганда. Анан şu облус боюнча 9 бала. 3-өө Түптөн, 3-өө Ак Суудан, 3-өө эмеденго, 2-өө Жетөбүздөн. Анан Ысык-Көл районунан жалгыз менин уулум. Анан мени тиги Курантабектин атасы түү деп согуштун 41-45 жылдын эме абышкаларына кошуп эме кылды. Тиги мамлекет сый көргөзүп 15 абышка болчу. Жетелеп районго алып барам иши кылып тиги алардын обслугасында кылам да мен балам да кезде. Анан тиги 15 абышка акыркысы 4 жыл 5 жыл болуп калды. Экөө 91 демеге чыгып каза болушту. Анан алар кеткенден кийин тиги бир аким келип тиги сизди жалгыз кандай эме кыла албай калдык, эми афганчыларга кошуп коелу. Ушундай афганды. Анан Досалиев Каныбек деген эме болчу, афганчылардын райондук, анан облуста 15 жыл иштеди. 15 жылдын бир күнүндө да куру койбой көп аракет кылды. Эстелик тургузалы, эме кылалы деп мектептин астынан участка алып, анан антиминтип атып алып өзү ооруп каза болуп калды. Избайнасын да билбей калдым. Негизи хирург врач согушка катышкан бала да тиги афган эмес. Анан ал көз өткөндөн кийин тиги бүтүп, анан баткенчилер бир күнү телевизор көрүп отурсам эле эме тиги ушундай бир анонималык бала телевизордон эме өтүп калды да. Мен районду кыдырып эмете албайм, ошо чакырылган балдар келгиле. Биз өзүбүзчө өз эмебизди коргойлу деп. Анан анонимада чогулуш болду. Анан ошо реклама менен бардым да. Анан барсам ал аябай эле жаш бала экен. Анан айтты, мен специалист медик, ошол эмеге баргам. Анан военный врач болуп барган экен. Анан ушундай аба эме түзөлү деп атабыз. Тиги Афгандыкында партия түзөлө эң жакшы болот. Анан мен билишимче бир 100дөн ашык баланы чакырса керек. Ушу биздин айылдан эле бир 10 бири бар дедим. Анан анан баарын баягы билгендерим айтып бердим. Анан военкоматтын эмеси аркалуу бүт эме мындайынча айтканда азыркы тил менен партия түздү да. Анан баары эме кылып, анан кандай уюшабыз дейт, уюшкан эмне мурункудай эмес. Баарын тизип эле Кудай жакшылыгын тилеп эле балаңар окуп өтөт, кызыңар күйөөгө кетет. Ошого эле эме кылып взнос кылгыла. Ар бириң 1000 сомдон жыйнасаң 140 бала 150 миң сом жыйнайсыңар. Жаман жакшы болот, тоюңар болот. Ошого барып мына группалык партия болуп түзүлүп өкмөткө катталасыңар. Десем эле ошондон уюшуп эме кылып калышты. Анан жанагындай медаль эмелери чыгып калды. Өзүлөрүнүн мындай эме болуп. Ошол болгон. Анан менин чатагым мына болду. Ошо 2003 жылы жашыл китеп алгам. Тиги мына. Анан жерди өздөштүрүп, кармап жерде эме болгон. Анан кийин ошондон тиги бул жерде бир куурай жок болчу. Буунун баарын өз колум менен тиктим, мындай айтканда. Анан
Tigi tikken min tüp kayın tikken büt ölüp kaldı. Tigi Gos registrden balasın gelip çakırıp buna tiktim. Jalbıra kaçkanda ata Jaşıl kitepti algandan keyin de mi bu? Anan buna görgözdün desem tigi kayındı kaydan alıp geldiniz. Toğdan Leskoz'un demesinden. Ay ava. 3 yıldan keyin bunun var ölet. Bu sazga eşteki çıkpayt. Ben köp жерде kıdırdım dep. Gos arxitekturada emede. Registrde Sulaymanov familiyası. Çıkılıp şunday jer algan bütün rayonda kıdırıp жүргөн özü at başılık. Anan aytıp kaldım ay. Sen şu gölün tegreyinde жүрүп kayından köp neme жоқ ekенин bilbey эле менге сайып салгам десем анан siz жердин инструктору боюнча Бишкекке барыңыз. Анан bu жердин формуласын картадан номерун барын жазып берет dedi. Анан тал менен эле чырганак өсөт экен. Анан талдан баштап тиктим, өрүп тиктим, кылып кыдырата кашан ичине тигип жетише албай койдум. Ошентип могу 2 комнатты охрана деген ниетте фундаменти жок салып ал дегенде анан кемпирим экөөбүзгө туура эле болду. Фундаменти жок эле песковлап менен тургузуп алганбыз муну. Анан ушунча жыл өтүп 2002-жылы 20-жылы кемпирим да мен да эме болуп оорудук жанагы ковид. Анан ооругандан кийин эми коем ушу жерде өлүгүбүздү кайдан чыгарат деп тегерегибиздин бар момунда 2 этаждан куруп үйдү. Туурабы? Бар эле 19 эмес 20-жылы баштады. Анан ошентип жүрсөк анан 22-жылы тиги гос регистрден Дорнозор Санжар фамилиясы ким эле ата. Ошол келип жаңы эле шыбап үйлөрдү эме кылып актап атсак келип ава салам айтып эле тиги эмесин телефонун алып эле тартып кирди. Эме кылып. Анан ой эмнесиң десем мен тиги инспектор старший районный эмемин. Тиги үйдү улуксаты деди. Анан ушундан башталды да бул мен тиги өкмөттү жамандабаган эчемем жок болчу. Анан ай бу эмне кыласың? Документ алганыңызга жакшы же болбосо деп момундай предписание берди. Анан ай муну эмне кылам десем мен жумушумду аткарып атам, мага тапшырма берилип атат. Тиги мына болгон эмем жаздым. Birinci штраф 10 000 сом, экинчи штраф эме кылып документ албасаңыз жерге эме үйгө, жерге эмес үйгө. Анан ай, бул сурооңду карачы. 2007-жылы кызыл китеп алдым. Ошондон бери кылган оокатым, эмгегим барын бузам дегениң эмне? Десем, мен законду эметип атам. Dede boldur devenan 10 000 сом штрафын төлөп бердим. Дагы районго жердин эсине барып арыз жаздым мынакей. Мен сизге мына Ысык көл мамлекеттик администрациясынын башчысы акимдин 1-орунбасары Ахматовага дейт. Мен сизге арыз менен кайрылганымдын себеби уулум Алымбеков Бакыт Батаканович 2000-жылы август айында Баткен коголаңында каза болгон. Ошол себептүү Өрүктү айыл өкмөтү тарабынан 2007-жылдын 21 августунда 109 токтому менен 1,5 гектар айыл чарбасын жүргүзүү үчүн жер участогу берилген. Жер мунапысына киргизип, жеке турак жай куруу багытына которуп берүүнү өтүнөм деп, муну 2023-жылы 28 апрелде арыз берипсиз. Бул кечеги Садыр Жапаров келип жерге мунапыс жөнүндө мыйзам чыгаргандан кийин ошондой кылдыңыз. Анан штрафты алгандан кагазын отчетун сотко берет экен да. Анан соттон мындай чакыруу келип атат. Анан бул чакыруунда бериңчи. Так, билдирүү дейт. Ысык көл так
Бактуу Долоното айылы дейт. Найзабеков көчөсү 51, Ысык-Көл региондук мамлекеттик архитектура курулушту контролдоо башкармалыгы дейт. Чоң Өрүктүү айылы номер 4 Алмабековго дейт. Чоң Өрүктүү көчөсү Өрүктүү айыл өкмөтү дейт. Билдирүү дейт. Ысык-Көл райондук соту сизге Ысык-Көл райондук мамлекеттик архитектура курулуш контролдоо башкармалыгы жоопкер Алмабековго карата өзү билип курулган курулуш деп табуу жана аны бузуу жөнүндө до арызы боюнча жарандык иши 23-жылдын 21-июнь саат 14-дө дайындалганын жана иштин кароосу Чолпон Ата шаарынын Совет көчөсү 114 дарегинде жайгашкан Ысык-Көл райондук сотунун имаратында өтөрүн билдирет дейт. Сот отурумунда сиздин катышууңуз зарыл деп Матемиров деген судья сизге кат жазыптыр. Бирок, токтоңчу, муну катты качан жазгансыз? Муну 23-жылдын 28-апрелинде жазыпсыз. Булар 23-жылдын 21-июню сот сизге чакыруу жазды. Сиз буларга кат жазып атасыз. Менин ушул үйүмдү жанагы документтештирип, мунапыска кошуп бер деп. Сот каяктан билип атат? Сот неге сизди бул чакырып атат? Бул архитектор эмеге сотко берип атпайбы? Архитектор качан берип атат муну? Бул ушу бергенден кийин бар, мен бул арызды жазып, буга кирсем, силердин айыл өзү билемдик эме кылып, эме болуптур. Жерди басып алыптыр деп. Басып алдыңар, сот менен бүтөсүңөр деди. Анан буга ажылдап кыйкырдым жанагындай. Мен сурап алган эмесмин, басып алган эмесмин. Басып алгандардын жерин эмне эметпесе деп. Бул жерде 5 гектар жерди бирөө эметип алып эле эме кылып атат, анан эметпейсиң деп эле кирдим. Анан баарын көрдү да сот менен бүтөсүз деп койду ал катын. Анан унчуккан жокмун, чыгып кеттим. Анан сотко барсам баарын карады. Анан могу токтомдордун эмесин кайта тиги баарын оригиналын көрүп, тиги сот биринчи эмете. Анан эме кыл деди. Муну баткендиктер ушундай эстелик мектептин астына куралы деген да. Анан бу баламдын эмесин, справкасын, эмеден буну кара кагазын. Тиги муну смерть өлгөндүгү жөнүндө. Ооба, кара кагаз деп коет го. Мунун оригиналы өзүнчө, бул копиясы өзүнчө. Муралиев премьер-министр болчу, ошо кезде тиги поштодон эме кылган. Анан могуреки эме гезитке жарыяланган элдик медалы бергени өлгөнү эмеси менен. Анан бул Акаевдин телеграммасы. Мунун оригиналы эмеде. Чолпон Атада тарых музейинде бурч ачып, эскерүү эме кылып, эме кылган. Анан бул кайрат айтып, Акаевдин оригиналы ошо эмеде илинип турат. Балаңыз ошол каза болгондон кийин сизге ошол кездеги Кыргызстандын премьер-министри Муралиев, Амангелди Муралиев телеграмма, көңүл айтып телеграмма жөнөтүп атат. Андан кийин ошол кездеги президент Аскар Акаев телеграмма менен дагы сизге көңүл айтуу катын жөнөтүп атат. Анан постановление мына токтом эмне жөнүндө экен бул? Ошо жер кызыл китепти алганы перевести земельный участок из малопродуктивных пастбищных угодий площади 1,5 га в Чоң Өрүктүү и предоставить хозяйственное производство, находящееся сельскохозяйственного производства дейт. Находящийся Чоң Өрүктүү дейт, просит Ысык-Кульскую региональную администрацию утвердить настоящее постановление. То есть, сизге мындай кылыптыр. Ыңгайсыз жерди, баягы жайыт жерди, 1,5 гектар өлчөмүндөгү жайыт жердин багытын айыл чарба өндүрүшү багытына которуп, анан кийин Алмабеков
Алмабековго өткөрүп беришиңиздерди талап кылабыз деп ушул анан постановлениени бекитип беришиңиздерди сурайбыз деп бул жерде ким жазып атат? Ысык көл облустук администрациясынын башчысы Ысык көл ошондо мынау чоң өрүктү айыл өкмөтүнө жөнөтүп атат. Ооба. Бул тиги Анан администрация башчысынын эмеси токтомунун негизинде глава Ысык-Кульская мамлекеттик, бул мамлекеттик жана райондук администрация. Райкомда. Ооба. Райондук администрация постановляет дейт. Перевести ошону аткаруу жөнүндө обязательно зарегистрировать право собственности в течение 30. Анан Ысык-Кульское районное управление по земельным регистрация. Кыскасы мындай кылыптыр. Мынау жерди 1,5 гектар жерди айыл чарба багытынан айыл чарба өндүрүштүк багытка которгула дептир. Анан кийин аны мынау Алмабековго бергиле дептир. Менчигине. Анан Алмабеков 30 күндүн ичинде тез арада барып эмеге мамлекеттик каттоо кызматына барсын дагы, барып баягы менчик укугун каттатсын дептир. Анан Ысык көл администрациялык эмеси жерге жайгаштыруу боюнча башкармалык ошондо жанагы эме деп коет, жанагы мамлекеттик каттоо кызматы бул кишиге жердин менчик ээсин каттап ага гос актысын бергиле дептир. Анан гос актысын бериптир, туурабы? Ооба. Анан гос актыны сиз ошондо кайсы алып атасыз? 2013-жылы алыпсыз, а? Ооба. 2013-жылы сизге акыры 2009-жылы 2009-жылкы постановлениянын негизинде 2010-жылы катталыпсыз. Сизге мынау гос акт берилиптир. Жакшы. Анан эмне проблема болуп атат? Сизге жер бербей койбоптур, бериптир. Жер берди. Мына. Менчик жеримби? Мына могу жерде отурам. Менчик жериңиз, Менчик жериңизге сиз мынаны эми токтоң. Бул жана жердин эч керекти өсүмдүк чыкпаган эме ыңгайсыз жер. Ыңгайсыз мына. Атайы ыңгайсыз жер экендигин айткан корутунду. Бул ошол эмелердин тиги айыл өкмөтүнүн перевода земель өрүктү дейт, айыл өкмөтү дейт. Мы ниже члены председателя дейт. С выездом на место установили, что неосвоенный малопродуктивный земельный участок пастбище дейт. Брижермга отведен постановлением освоен и переведен в орошаемую пашню дейт, сенокос дейт, насаждение под постройками дейт. Эми бул китепти алгандагы карталарда составлен настоящий. Кыскасы мында комиссия келиптир дагы айтыптыр. Баягы буга чейин биз алардын эмесинде каттоосунда ыңгайсыз эч нерсе өспөгөн жер эгин-тигинге толуптур, эгилип атыптыр деп ошону бекитип кетиптир. Анан кийин мунондо депутат законодательный собрание муну депутаттардын кереги. Жок, бул жогорку кеңештин эмелери тиги жардам иретинде кемпириме 200 сом, мага 200 сом айына эме деп берди да. Азыр 200 сомго эмне алып жейсиң? Свидетельство о праве на наследство по закону дейт. Муну наследство кылып кимге бирөөгө өткөрдүңүз беле? Жок, бул баламдын эме военкоматтагы эмеси действительно менин балам экен. Мына 1,5 гектар жерди бул кишинин баласы Баткен согушунда каза болгондон кийин бул жердин чоңдору жакшы киши болуп, анан бул кишиге ушул эң ыңгайсыз бирок көлдүн жээгинен деген жерден 1,5 гектар жерди бериптир. Анан бергенден кийин алар көңүл бөлбөй койбоптур, жакшы эле аракет кылышыптыр алар дагы. Ушул жерди ушул кишиге бергиле деп токтом чыгарып бериптир. Анан бул кишиге ошол жанагы менчик укугун каттап бергиле, гос актысын колуна карматып койгула деп дагы токтом чыгарыптыр. Анан алар аткарылыптыр, гос акт колуна тийиптир. Анан эле бир күн бул киши отурса, жанагындай азыркы мындай эмелер бар азыркы. Мындай жаш эч нерсени көрбөгөн
анан кичине гана полномочиясын мунондой кылып алдына бөктөрүп алып, ошол өзүнүн дүйнөнүн түркүгүндөй чечкен жаш чиновниктер бар. Ошондой чиновниктер бирөө келиптир. Ал госрегистрден окшойт, же архитектураданбы? Архитектурадан келиптир дагы. Инспектордун эмес. Ал өзү билмек дагы эмес, келмек дагы эмес. Ал өзү кабинеттен чыкпайт. Өзү муну жумшаган бирөө бар. Эми сотко обязательно ушул кабар берет да. Баланча күнү, баланча саатта кел деп ушу Санжар деген бала. Бул эми токтоңой эми. Бул жерде анан дагы мындай болуптур. Сиздин айлаңызды кетирип, акыры анан сатып алыш керек да. Сиз жүдөтүш керек. Анан арзан сатасыз. Анан мага ошол эле бирөө кылтат бир. Желме кызыраак. Бул киши эми мындай болуптур да. Садыр Жапаров келди президент болуп. Келгенден кийин жанагы Бишкектин четинде жер жаңжалы чыкты. Жаңжал чыккандан кийин эмнеге отурасыңар? Бардыгына мына басып алгандардын бардыгын эмне сүрдүрмөк белек мунун бардыгын. Давай мыйзамдаштырып бергиле деп. Анан Садыр Жапаров ошо мыйзамдаштыруу, мунапыс жөнүндө мыйзамды буйрукту чыгарды. Чыгаргандан кийин бул киши аны укту. Ой, молодец, Садыр азамат. 291 беле 93 беле ошо мунапыстын номеру. Ооба. Эми ошол кайсы номер болсо дагы айтылды да, аны эмне кыласың номерун. Аны эч ким таанып кетпейт да. Садыр Жапаров өзү да танбайт, эл дагы танбайт. Садыр Жапаров мунапыс жөнүндө мыйзамга кол койгон. Анан сиз аны көрдүңүз, телевизордон уктуңуз да, ой, Садыр азамат, молодец, жакшы, нагыз элди билген президент келди дедиңиз да, сүйүнүп анан мынау катты жазып алып, обл администрацияга жетип бардыңыз, рай администрацияга. Бардыңыз дагы, менин дагы жеримди мыйзамдаштырып бер. Мен басып алган эмесмин, бирок ал жеримдин четине кичине ошо силерден уруксатсыз үй салып алдым. Ошол салган үйүмдү мыйзамдаштырып бер дедиңиз да. Деп барсаңыз эле булар хоппа дешти дагы. Анан кийин сизди мыйзамсыз мынау жер мыйзамсыз үй салып алыптыр бул аксакал, өтө чоң кылмыш керек экен деп туруп, мунун ишин сотко ашырып бериптир. Буларга өзү бул киши эмнеге барган? Бул киши ой, мынау Садыр Жапаров жана биздин эң Кыргызстандагы номер 1 чиновник, номер 1 лидер ошол айтып атат. Жерлерди мыйзамдаштыргыла деп атат. Мениким деле мыйзамдаштырып койгулачы эгер мыйзамдаш элек болсо. Ушул үйүм мыйзамсыз экен. Жерим мыйзамды өзүңөр белгенсиңер. Басып алган жокмун деп анан бул барыптыр. Барса эле булар анан шарт алып туруп сотко өткөрүп бериптир. Ошодон бери сотко каттайсың. Ооба, айына бир барып атам. Эчтеке чечпейт. Тиги алдыгы Мына сот деген жаныбер албай койсо болбойбу экен ушул кагазды. Эй, көкмээ. Мына жерде бул мына катты жазып келиптир. Ол президент өзү айтып атат, мунапыс жөнүндө мыйзамы бар. Ошол мыйзамдын негизинде анын жерини, анын арызын канааттандырып, жерин силер мыйзамдаштырып беришиңер керек дегендин ордуга неге бул сот азыр териштирип отурат? Матемиров дейт. Ал эмне Кыргызстанда жашабайбы экен ал сөз, сот? То есть Кыргызстанда азыр Садыр Жапаров мунапыс жөнүндө мыйзам чыгарылгандыгын билбейби экен, ошодон кабары жок бекен. Акимге айталычы жок дегенде. Урматтуу аким, сиздин тилиңизди алса керек ушул. Урматтуу аким, мына жаңы болдуңуз. Ысык көлдүктөрдүн арасында аябай авторитеттүү экенсиз. Бул жерден Санжар архитектур деген бар. Чалчы. Алло, Санжар мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиз мынау Алмабек, мен атым Ыдырыс, фамилиям Исаков. Азыр бизге арызданып мынау Алмабеков деген киши кайрылды эле. Эмне боюнча? Сиз барып, бул кишинин эмесини жанагы архитектурадан келип, үйүнү мыйзамсыз курулгандыгы жөнүндө сотко берипсиз. Бирок бул киши айтып атат. Мынау Садыр Жапаровдун жанагы мунапыс боюнча мыйзамынын негизинде менин ошол мамлекеттик администрация берген жериме салынган 2 бөлмөлүү үйүмдү мыйзамдаштырып берүү жөнүндө кат жазып барсам, мен өзүмдү ишимди сотко өткөрүп коюптур деп атат да. Эмненин негизинде сотко берип тастар буларды? Бизге райондук администрацияга жазыптырбы? Ооба, райондук администрацияга жанагы мыйзамдаштыруу жөнүндө кат жазыптыр. Биздики болсо неме боюнча? Архстрой надзор, архитектуралык курулуш контролдоо башкармалыгында биз уруксат берүүчү орган эмеспиз да. Администрация деген такыр башка, биз такыр башкабыз. Мен аны түшүнүп атам, бирок администрацияга бул азыр
эки иш бир учурда кетпейт да. Азыр бул администрацияда мунун арызы жанагы мыйзамдаштыруу жөнүндө арызы каралып атат да, мунапыс жөнүндө, туурабы? Анан ошол учурда силер наркы жактан мыйзамдаштыруунун аракети кетип атса, силер муну жокко чыгаруу, сүрдүрүү жөнүндө ишти мындай түртүп атасыңар да. Ошондо кимиси биринчи болуш керек? Бизге мындай болуп атат да, биз жөн жерден барып текшерген жокпуз да. Эмненин негизинде бардыңыздар? Райондук администрациянын катынын негизинде бардык, текшерип бергиле деп бизге берип атат. Ал текшерип бергиле дептир. Текшергенде несин текшергиле? Мыйзамсыз. Мыйзамдуулугун, курулуштун мыйзамдуулугун. Туура, бирок жердин ээси маселе жок, жери мыйзамдуулбу мунун? Жер боюнча буяк айыл чарба багытында жер. Аяка бак өстүрүү деп берилген. Бирок бак өстүрүү эмес, тескерисинче айыл чарба багытындагы өндүрүштүк жер деп турат го мына Гос актысында. Айыл чарба багытында жерге курулуш жүргүзгөн болбойт негизи. Анда мына Садыр Жапаровдун мыйзамын эмне кыласыңар анда? Өрттөй бересиңерби? Мунапыс жөнүндө. Ал боюнча тиги айыл өкмөт Ысыкөл райондук администрация иш алып барыш керек. Мен аны түшүнүп атам. Ысыкөл райондук администрациясы иш алып барып атат. Муну мыйзамдаштырып берели деп аракет кылып атат. Бирок мына аксакалды сиз сотко жиберип атасыз. Азыр эмне кереги бар ошонун? Биз өзүбүздүн жумушубузду аткарып атабыз да. Жок, өзүңөрдүн жумушуңарды аткарып атканда, силер бул кишинин ошол баягы мунапыстын негизинде мыйзамдаштырып берели деп атасыңарбы, же сүрдүрүп жок кылып, муну инфаркт кылып тезирээк өлтүрүп, анан жерин бирдеме кылып алайлы деп атасыңарбы? Эмне кылып атасыңар, түшүнбөй атам. Биз мыйзамсыз курулуштар берип атабыз. Сот ошону чечип берет. Биз сотко бергенбиз. Сот канча ошо ай сайын каттап атам дейт. Анан сотко эмне деп бергенсиңер, мен түшүнбөдүм азырчы. Бул муну эмне ошондо жалпы жыйынтык эмне, сиздин азыр максатыңыздар эмне болуп атат? Муну сот аркылуу мыйзамдаштырып коюу болуп атабы, же сот аркылуу таптакыр жокко чыгаруу болуп атабы? Мыйзамдаштыруу же болбосо сот кандай чечсе ошондой биз ошого мыйзамдаштырып бер десе мыйзамдаштырабыз. Трансформация кылып келиш керек. Неме болсо анан айланайын бузуп жок кылгыла бул кишини, инфаркт кылып чал кемпирди өлтүрсөңөр, анан жери калат силерге. Молодец, жакшы иштеп атыпсыңар, азамат. Сыйлык бериш керек силерге. Жумушубузду аткарып атабыз. Азамат экенсиз. Сизде чиновниктер көп болсо, ошо кыргыз өнүкпөйт, ушу тушалып тура берет жайында. Молодец. Вопросум бүттү эми, жакшы калыңыз, рахмат. Макул. Мына бул жанагы Санжар деген ушул архитектурада иштеген жигит экен. Эми мен ушудан азыр айтам, урматтуу мына Жапар Ормонов мырза, сиз акимсиз. Авторитетиңиз Оштогого караганда азыр Ысыккөлдө сиздин авторитетиңиз жакшы экен. Анан ушуга окшогон маселелерди мындай өзүңүз киришип чечет окшойсуз, эмне кыласыз эми? Бул жерде ушундай экен. Болбогон бир чиновник келип туруп, такыр башка максаттагы ишти таптакыр башка жагына айлантып берип, анан ошону мыйзам деп туруп, кайсы бир кагазга такап отура берет экен. Ошону өзүңүз мындай бир дипломатияңыздын күчү менен чечесизби, же чындап эле мыйзам менен чечесиңерби? Чечип бербесеңиздер, менин оюмча болбойт. Бул кишини жөн эле отурган жерден баласыны жанагы эмеге армияга алып кеттиңер, макул. Баласынын милдети экен. Ал ошол кыргыздын жерин коргоп, өмүрүн берип өлүптүр, макул. Эми ал жигиттин милдети, макул. Эгер ушундай болсо, бала өлөт, бала кетет. Баланы биз ошого төрөгөнбүз дейбиз. Макул. Бирок аны соротом деп жерди берген өзүңөр. Анан ал жерде бул кишини жашылдандыруу деп берип коюпсуңар. Жашылдандыруудан бул киши бир пайда табыш керекпи, же баласына кошулуп атасы дагы кул болуп, ушул жерди жашылдандырып коюп, эле багып коюп отура бериш керекпи? Өзү эч нерсеге жарамдуу эмес, жараксыз. Эч нерсе өспөгөн жер деп берипсиңер өзү. Берип алып, эми бул киши дарак-барак өстүрүп, анан ушул жерге кароолкана кылып салып, анан кичине ушул кемпир-чалга 2 бөлмөлүү үй салса, ушул 2 бөлмөлүү үйүн эч ким көрө албайт атасыңар. Ушуну мыйзамдаштырып бере албайсыңар. Бул жакта президент отурат. Мына мен мунапыс жөнүндө мыйзамды чыгарып койдум. Мына элдин маселеси эми чечиле берет деп. Чечилбейт экен көрсө. Мына жакта жөнөкөй эле бир чиновник келип туруп, телефонуна мынтип чык тартып, мыналар мыйзамсыз экен деп туруп сотко барып берип коет. Мынантип анан пачка кагаз боло берет. Булар болсо анан соттордун эшигин сагалап, ушул эмне дейт экен деп кайсы бир соттун оозун карап отуруп калат экен.
Мына урматтуу Садыр Жапаров мырза, эгер көрүп аткан болсоңуз, сиздин чыгарган мунапысыңызды мына жакта архитектурадагы чиновниктер уруп дагы ойнобойт экен. Ал таптакыр тескерисинде айлантырып коюп отурушат. Эч нерсе билбегендей кылып. Аны аткаруу бийлигиндеги мынау облустук администрация, райондук администрация ушуларды жоюу бер десе, жок, жоюлбаш керек. Жок, биз элдин маселесин чечип атабыз дейсиңер. Эч кимиңер чече алган жоксуңар. Мынау архитектура өзү эле чечип коюп атат. Өзү каалагандай кылып. О сиздер, ол райондук администрацияны да караган жок, обл администрацияны да караган жок. Керек болсо президенттин мунапысын да караган жок. Эч нерсени караган жок. Өзү каалагандай чечип атат азыр. Муну архитектура бул кишини сотко берсе, муну сот да кабыл алып атат. Туруп турчу азыр. Азыр президенттин мунапысы бар. Мунапысынын мөөнөтү өтүп кете элек. Азыр бул киши арыз жазган, ал арыз азыр күчүндө турат. Демек муну карабай туруп туралычы, алып турчу деп отказ дагы берген эмес. Тескерисинче кадимкидей карап отурат ушуну. Мындай болгон турбайбы? Муну караш керек экен деп бул кишини деп сотко чакырат экен. Эмне кыласыңар муну? Камайсаңар папар алып. Оштогу баягы Маматкаримди камай алган жоксуңар го эч кимиңер. Ал кадимкидей эле элдин жанагы мыйзамдарды, ошол бар мыйзамдарды уруп ойнобой эле пансионаттын жерин шарт эткизип, кесип өзүнө ыйгарып алган экен. Эч нерсе кыла алган жоксуңар го. Анан ушу кишиге күчүңөр жетип атабы? Анда апаргыла да бул кишини. Соттоп, чоң кылмышкер экен деп камагыла. Туурабы, эмне дедиңиз? Эмне демек тиги мына бу эмесин тиги убактысын деле карасаңар мындай бу айлына тегереме баары куруу дегенде намыс үчүн курдум муну. Мен тиги 70ке чыгып муну көрүп алып кетем. Энген жабалама каттатып берейин деп анын мээсин чаккантпы? Сен тиги агаңдын эмесин кайдан алып алдың деп тиги бул ортодогулар соргон атпайбы? Ошол оюм эле. Анан бул үйгө эле документ улуксаат деп койсо эле эки эле сөз, башка мага эчтекенин кереги жок. Так, мен азыр жанагы мына жакта эки комната ушул аксакалдын временкасын көрүп айтыптым. Көрсө мына жакта жанагы архитекторлор ашык боло турган жөнү бар экен. Көрсө бул аксакалдан акча чыгат экен. Көрсө бул аксакалдагы жөн жатпай, мынантип баягы конокторду тосконго деп, туристтерди тосконго деп. Заманга ыңгайлашып картайса дагы. Жөн жатпай, мынантип номерларды кылып, турист тосконго даярданган экен. Турист тосуп баштаган экен. Мына жакта 3 орун, так үстүндө 3 орун, 9 орун болсо, мынасы менен 10 орун. 10 орунду ушундай жанагы мейманкана курган экен да. Эми ошол нерсе архитектурадагы кишилерге мындай бул кишиден акча чыгат окшойт дегендей бир сигнал болуп көрүнгөн окшойт да. Ошон үчүн кызыгып атышат окшойт. Акча чыгат. Давай, документтештирип мындай кылып берели чыгат дегендей бир аракет сыяктуу көрүп атам. Эми бул кишилер муну эмне кылат? Бул киши жакшы кылыптыр. Турист келсе, көчөдө жатпайт. Ар жерге барбайт, зарыкпайт. Ушу кишиге келет, 1000 сом десе 1000 сом, 500 сом десе 500 сом акчасын берет. Бул киши акчасын алат, өзүнүн керегин иштетет. Мына жерин өнүктүрсө өнүктүрөт. Андан сырткары сиздерге, мамлекетке салыкты төлөйт. Бул кадимки салык төлөөчү бул. Туалеттин септиги да бар, 20 тонналык кете жерге көмгөн. Септиктерин да кылдыңызбы? Ооба. Мыйзамдуу кылдыңыз. Мыйзамдуу тигине. Саркынды суулар мына көлгө түшпөйт. Тигинде атайын анан неме говносуна акча төлөп договорлошконбуз алып кетет. Мен толсо чакырам. Толбосо турат ошо. Жакшы экен. 20 тонналык неме бочка көмгөн. Жакшы. Макул. Тияка зыяным жок. Еще бу эмени аларда тиги көлгө жакын жерден алайын десем 500 метр кирбе деген, анан көлдөн бери 500 метрге келип туруп анан казык какканбыз да. Бирок андан ары андан менден кийин тигине толтура. Азыр көлгө 500 метр унутулуп калды сизден кийин. Унутулуп калды. Мына тиги баары мен айтып өтпөйм, ушу жерге казык какканда бир эме жок болчу. Бир тал же бир үй эме жок болчу да. Анан эме баары эле куруп алды. Алардыкы кандай?
ошо Бишкекке барып эметкенде ошо көлдүн жээги 500 метрде 5 министерство бар экен. Айыл неме суу чарба, жанагы токой чарба ишигилип 5 министерствонун 5 эшикке кирип ар биринин ставкасы бар экен. Анан тиги чыгып кеткен төлөбөйм тиги албайм деп. Анан бияка келип тиги ошо кездеги айыл өкмөткө айттым. Мен акимге барып айтайынбы же сага айтайынбы? Ушундай. Ар бир эшиктин өзүнчө ставкасы бар экен. Мен ага акча бере турган алым жок десем эле. Болду үйдө калыңыз деп койду. Ошо калгам. Анан окатым кыла бергем. То есть 500 көлдүн жээгинен 500 метр кечейин эч кимге уруксат берилбейт. Бирок акча берсең берилет деген ставка бар. Анан сиз бербедиңиз. Мисал үчүн Союздун убагында. Бирок берген кишилер монтип мына жака жайгаш. Кирип кетти, бар эле. Мына сатып алды, басып алды дегендер ушулар мынакей. Ошолорго тийишпей, мага тийишкен үчүн да арданып атам. Бизде мындай да, бизде мыйзамдар сатылат. Бизде мыйзамдардын баасы бар. Мына нерсеге тыюу салынат дейбиз. Мыйзам ошондой экен деп ойлошуңуз мүмкүн. Бирок эптүү кишилер канча сом берсем ошол мыйзам болбой калат. Ошол мыйзамдын ошо жери иштебей калат, замаскаланып калат деп сурайт. Анан ушунча берсең болот десе, анан ошол чындап эле ошол жери замаскаланып калат. Анан ошол мындай алганда мыйзам турган жер сизге тоскоол боло турган жер. Мындай жылып турат. Же болбосо баягы сиз акча берсеңиз, мындай келаткан эреже мынтип ошол мыйзамды айланып өтүп кетет. Ушул. Бар болуңуздар.